Санжар Турдукожоевич, мен комитеттен да сурагам, бул жерден да бир-эки нерсени кайталап кетким келет. Мен ойлойм, келишимди колдош керекпиз. Анткени деген азыркы убакта ортомчулар, именно биздин фермерлер менен анан конечный потребитель ортосунда ортомчулар көп болгондуктан көп маселе чечилбей калып атат, же минуска кетип атат. Анан ЕАЭС мамлекеттерин алганда, Орус Федерациясы, Казакстандан келген эт менен салыштырсак, биздин бааларыбыз кымбатыраак чыгып атат да, сөздүн ачыгы. Ошондойбу? Биздин баалар эми тең болуп атат да, Элвира Жылгалбековна. Бирок биздин өзгөчөлүгү биздин эттин сапаты, экологиялык тазалыгы боюнча алып кетип атат да алардыкынан. Сиз анда кичине маалыматыңыз башкача болуш керек. Менин билишимче, ишкерлерден сураганда, орустар менен анан казактардан келген эт, аяктан чыккан этке биз мындай конкурентоспособный болбой калат экенбиз да. Ошондуктан мындай немелерди, келишимдерди мен эмнеге колдойм деп атам? Ортомчулар жөөш керек. Анан менин коллегам туура айтты, Айыл чарба министрлиги ушул ТЭОнун жарым бюджетине кыла турган ишти аткарбай койду да. Аткарса көп нерселерди может экономия кылмаксыңар. Бул биринчиси. Экинчиси, комитеттен да айтып кеттим, чоң сураныч. Технопарктын жайгаштыруу маселесин көтөргөндө деген ушул эки областты караштырып бериңиз деп суранам да. Бул Нарын, анан Баткен областын. Тандасаңыздар ушул эки жерден тандаш керек. Себебин билесиздер, экономика жагынан эки областта тең көйгөйлөр көп. Анан деген безработица, жумушсуздук маселеси аякта да көп. Нарындын фермерлери менен мен ойлойм аякта деген мындай батыраак аларды чоң бир кооперативтерге бириктирсеңер, бир жакшылап айыл чарба жасай турган жумушту, может быть, сиздердин колуңардан келетпи, же ошол технопарк түзүп берсеңер көп маселелерин чечип бере аласызбы деп ойлойм да. И инфраструктура жактан, там ведь у вас и аэропорт, там аэропорту бар, удобныйраак болот да. То есть ушул выгодный, мамлекетке да выгодный болуп калат, ошо элдерибизге да выгодный болуп калат. Мен ойлойм, бул маселени колдоп бериш керек. Сындар көп болот, бирок ушундай нерселер, ушундай инфраструктурный чоң көйгөйлөр чечип бере турган проектлер кириш керек деп ойлойм. Рахмат. Эске алалы, Элвира Жылгалбековна.